Мындан 2 ай мурун эне баланын китеп окуу сынагы жарыяланып, ага жүздөгөн окурмандар активдүү катышкан. Сынактын жыйынтыгы чыгарылып, алдын корунга ээ болгон окурмандар баалуу белектер жана атайын дипломдор менен сыйланышты. Сынакка катышкандардын катарында Майрамкүл Кенжетаева менен анын кызы бар. Окуучулар өзүнчө, ата-энелер өзүнчө тапшырып, анан ошондон биринчи орунга ээ болуп туруп даражадагы. Чыңгыз Айтматовдун чармалары болду, Саманчынын жолу, дагы ошондой эле эрте келген турналар. Ошол жактан да мен көп нерсени түшүндүм. Өзүңдө оку деген китептерди окугам. Ал бул китепте адамдын органдары жөнүндө айтылат экен, кылычы самурайдан бар экен. Эмне үчүн китеп окуш керек деген бар экен. Полианна деген китеп бар экен. Дагы көптөгөн кызыктуу китептер бар экен. Фестивалда теңир тоолук акын жазуучуларга таандык китептер көргөзмөгө коюлду. Поэзия жаатындагы чыгармалары менен калың элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон акын Гүлбүбү Байбогоеванын эмгегине таандык китептерди дагы кезиктирүүгө болот. Меники көпчүлүгү турмуштук, адам темасы жөнүндө, жаратылыш жөнүндө ушундай темаларда жазсам, көпчүлүк окурмандарым Кудайга шүгүр, аларды өзүм деле билем, туям. Китептерим болсо жогорку суроо менен өтүп жатат. Кудайды түгөнүп деле калды. Мына ушул жергиликтүү акын жазуучулардын чыгармалары тууралуу ар бир окурманга кеңири маалымат берилди. Маданий агартуу тармагында иштерди алып баруу, авторлор менен, китеп менен дос болгон, китепке жакын болгон окуучулар менен, китеп дүйнөсүнөн азык алган окурмандар менен байланышта иштөө. Бүгүн ушу ачык асман алдында көбүрөөк масштабда иш-чара алып баруунун максаты дагы ошо китеп дүйнөсүн таанытуу болуп эсептелет. Бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күн. Дал ушул Нарын шаарындагы Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук маалыматтык китепканасынын китеп фонду бүгүнкү күндө 100 миңден ашты. Ал эми жыл сайын аталган китепкананын кызматкерлери миңдеген окурмандарды түрдүү маалыматтар менен камсыздап келет. Дүйнөлүк адабият менен маданияттын көч башында турган Сервантес, Шекспир сыяктуу классиктер 23 апрелде дүйнөдөн кайтышкан. Мындан улам дүйнөдө бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күн жыл сайын 23 апрелде белгиленип келет. Бул датага арналган иш-чараны облустук китепкана уюштурган. Биздин жаш элдеп күйгөн жигиттерибиз акырындык менен куугунтукка алынып. Китеп окууну даңазалоо максатында уюштурулган иш-чарада жергиликтүү китепканалар менен иш алып барган өнөктөштөрдүн атайын бурчтары орун алган. Ошондой эле окуучулар арасында кол өнөрчүлүк, сүрөт тартуу, спорттук оюндар боюнча сынактар менен коштолду. Жазгул Усубалиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары.